Ne oldu şaşırtasızlar? Başlayalım. Hiç kim şaşkan yok mu? Şaşpagandar olsam da konsertteyim жүргүлө үйгө. Как раз bir комнат үйдө 4-өз жашайсыз, силер барсаңар тыгылып көп болуп жашайсыз. Бизде үйдө бирөө бар. Рахмат, Алла разы болсун. Ошо мен өзүм бияктан эми үйүм бүтө электе, короче, баары эле бүттү. Бирок ичинен суу чыгардым, евро кылдым, фундаменти калды да. Ошо үй бүтсө кетем да, анан жеңем менен чогуу жашайбыз, сүйлөбөйт такырчы. Жоош болсо жүргүлө үйгө деп атпайм, чогуу баары вечер кылып, эртең менен кетип каласыңар да. Ары карай жалгаштырайын. Негизи мен ошол үй, жанагы үй жөнүндө айтып атпадымбы? Мен Бишкекке келип, анан сокулуктан үй алдым да. Кыргыз пейлинген тап деген нерсени айткандым да. Сокулуктан үй алсак, анан жер үй эле, анан келинчегим да айтып калды, чото жер үйдө ит үрөт экен. Сен талаага чыгып кетсең, давай дом алабыз дедик да. Анан дом алганы бир Борбор курулуш деген компанияга келдик. Анан ал үйдү сатып, анын ортосунда квартирага чыктык. Bir жерге bir айылга квартирага чыктык, жумуш жок эле, арзаныраак деп, ошо Сокулук жакта bir квартирага чыксак, машина базар жакта. Бирөөнүн үйүндө 3 күн жашадык, 2 күн ремонт кылдык, 3-күнчү күнү балдарым Россиядан келип калды, кете берле деди. Анан ал жерден чыктык. Анан жаныбызга шайып, Борбор курулуш деген компанияга келсек, bir чоң зданияга алып кирип, кофе берди, печенье берди, айда сыйлады. Сыйлап, анан кийин бирөөсү жыгач менен көрсөттүм, мына жерде үй болот, мыяктан күн чыгат, бияктан күн батат деди. Аны мен деле билем негизи каяктан күн чыгып күн батат экен. Анан Жалда, Акунбаева, Репинада деди. Анан бардык, барып көрсөттүк, эчтеке жок, бир ээн-талаада турабыз. Мына жерде сиздин үйүңүз болот деди. Сиздики 7-чи этажда, меники кайерде болот десем, тетиги жерде болот деди. Воздухту көрсөттү да, асманды. Анан ошондо эле ойлодум, таза эле акчаны воздухка төккөн экеним, кийин билип калдым да. Ошентип мындай көрсөттү, ал көрсө, мени алдабаптыр, компания алдады деп аябайсыз жолбодук биз. Алданбадык биз. Алар башында эле чындыкты айткан экен. Көрсөттү. Анан 1 жыл өткөн жок, мен ошол үйдө өткөзүп бердим, минип жүргөн машинамды бердим. Бир Fit деген машинам бар эле, бердим. Анан 1 жыл өткөндөн кийин эле WhatsApp группабыз бар эле, элдин баары митингге чыгабыз деди. Эле депутаттар кетеби, же министрлер кетеби, же шеф кетеби экен, ал бери кетчүдөй эмес эле го, баарыбызды койсун деп атат го, каяка кетет эле деп турсам, көрсө компания бизди алдап кеттири, ошого митингге чыгат экенбиз. 613 киши экенбиз. Ак үйдүн алдына келдик, алданып калды, аны камап коюптур. 2-3 күн мурда эле охрана менен көргөм аны. Охрана да жок, эч ким жок, камап коюптур. Анан сот болду, кетип калдым, кийин дагы митинг болду, бирдеке болду, bir 4-5 айдан кийин келсем, дагы деле ошо акыбалда, тиги кишинин эчтекеси жок, баары залогдо, акчасы күндөн күнгө өсүп атат экен. Анан мен ошол жерде 613 кишинин арасынан жалгыз мен кол көтөрдүм. Мен акчаны кечтим дедим. Десем, элдин баары мени мындай карады. Неге дедиле? Мен өзүм пейлим бузулган болчу. Пейлим бузулган болчу да. Себеби жер үйдү үйдүн ордуна көргөн эмес элек да. Кудай берди да анан. Мына алтыр көрсөттү. Ошентип анан биз үйдөн жок, чүйдөн жок, алдымда үстүндө үй жок, эч нерсе жок, анан жетелешип жакшынакай болуп калдык. Ынтымак болуп. Анан бир малда бир аксакал бар экен, Дордойдо иштеген, ал да кол көтөрдү. Мен да кечтим деди. Анан неге дедиле? Мен жалгыз уулум бар, жалгыз келиним бар. Аялым менен келиним кыл келишпей. Особняк үйүбүз бар эле, особняк үйүбүздү берип, домдон 3 комнатадан экөөбүз, 2 башынан үй алганбыз, уулум экөөбүз. Минип жүргөн машинаны да бергенбиз. Азыр үйүбүз да жок, машинабыз да жок, биз да Дордойдо иштейбиз, бирөөнүн үйүндө квартирада ынтымак болуп жашап атабыз деди. Анан ошол аксакалды айтты да, мен колун көтөрдү. Биз да азыр бирөөнүн үйүндө жакшынакай үйлөрүбүздү алдырып коюп, квартирада аялым менен келиним өтө ынтымак жашап атышат, тар үйдө деди да. Аны ошондон ойлоп койдум, кыргыз ынтымак болуш үчүн особняк салбаш керек экен. 3 комнат үй салсаң, ошол жерде мындай кайф кылып бириң-бириң тез-тез көрүп турасың. Мен мына Сокулук жакта бир эжем бар, Зияда деген эжем бар, 2 этаж үй салган. Күйөөсүн деле көрбөйт, балдарын деле көрбөйт, кайнесин деле көрбөйт. Бири менен бири жолукпайт алар. Ошо бир офисте иштегенде эле жүрүшөт, үйүнө барганда эжемдин өзүнө жолугам, күйөөсүн көрбөйм. Кайненесин деле көрбөй, бир баласы анда-санда айдары келип кетип калат, ушуну жолугуп турам да. Ошон үчүн кыргызга ушу 3 комнат үй, анан ынтымак керек экен деп койдум да. Ошон үчүн ар бирибиз пейлибизден табалы. Мен бүгүн ушу баарыңыздар ушу пейлиңиздерди, ниетиңиздерди бир оңдоп ремонт кылып, настройго алып кеткиле деп чакырдым.
Эми мен жөнүндө настройго алып кеткиле, жакшы эле куудул экен деп, жакшы ниет кылып кетиңиздер, сиздерден суранычы. Неме мен азыр TikTok бар го. TikTok интернетте ушу TikTokко жакшы нерселерди жүктөсөң 500-400 киши көрөт. Анан жиндиги ишик болуп бирдекелерди кылып койсоң өлө киши көрөт экен. Мен өткөндө чыгып алып кайрылуу жасадым да. Урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге кайрылуумдун себеби деп кайрылбай мен элдерди концертке чакырам деп TikTokко чыгарып койсом, элдер кааргап, шейлеп, алар эмне досуң болобу, теги бу деп аябай. Анан бир кыздарды көрдүм, алар да аябай жер тепкилеп, ырда ошентсе өлө жазып туруп, олар ооруйт деп. Буларды дарылатыш керек срочно деп. Анан биз үчөөбүз бир жаңы ырдадык. Нике кайып деген чыгарманы ырдадык. Ырдасак бизге бирөө группабызга ат коюп бериптир, TikToктон жазыпчы. Эки келин бир лелин деп. Себеби ал кыздар семейный, эри бар, варианты жок да мындай. Ошого ошентип бизге ушундай бир тема коюп беришиптир. Анан эми мен ар бир нерсенин башы бар, аягы бар, аяктап бара жатат. Могу чото карап туруңуздарчы. Убакыт жөнүндө айтканмы, эрте ар бир нерсенин башы бар, аягы бар. Бүгүн кимде ким ушул убакыт бөлүп келген болсо, эшигинде жалаң жакшылык болсун, укум тукумуңуздарда ошо сиздер сыймыктанган уул кыздар болсун. Эң бактылуу адам ким десе, ошо борбор курулуш компаниянын хозяинин көргөм да, мен элдин баары карыз болуп жүргөн, бир кезде ошол карыз болуп калды да. Анан мен айтам, эң бактылуу адам ким десе, карызы жок адам деп айтам. Укум тукумуңардан эч ким карыз болбосун. Карыз жок, жүрөктө тынчтык болсун. Анан өлкөбүздө биз суктана турган, биз сыймыктана турган көп жагдайлар бар. Айтып өтүш керек, кече күнү уул кыздарыбыз мына өмүргө келип, ушул эми мындай жарык көрүп ыңалап жашоонун даамын татканда канчалагандар ооруду. Кудай ошол оорудан алыс кылсын. Мен айтам, ден соолугу жакшы тирүү туруп, кайгыргандын өзү күнөө. Адам баласы курсак ачкан болсо бир чин тамакка курсак тоет. Бирок акылга салган болсо эч нерсе жетпейт. Азыр могу концертке келипсиңер, баарыңар жакшы инсандар экенсиңер, давай барып могу Бишкекти бөлүп алгыла полный десе, биз тойбойбуз, ошону талашабыз дагы. Давай сокулук менен о токмокто кошуп койсун полиясы кенен деп. Мына дүйнөнү полный алгыла десе, о дүйнөсүн да бере берсин, бейишин кошуп иш кылабыз деп тойбойбуз биз. Ошон үчүн көдөн ток болсун, эч ким кейбесин, бирибизге бирибиз жакшылыкка кол суналы. Кече күнү ошол ооруган наристелерибизде кандай берешин инсандар бар, Бутпас жакшылык койдук, анан мен аябай мындай сыймыктандым, бирок бир жак чети өкүндүм. Бул кыргыздар ушу мындай жамандыкка эле чогула калат экенбиз да, ошол жакшылыкка деле чогулуш керек. Мен бүгүн жакшылыкка чогулттум сиздерди. Мен ушу жерде тууган туушкандарым отурат, анан жалпы келген туган урук эл журт барыңыздарга рахмат. Мен ушу катташайын деп эле турам. Кудай буйрса мына утума туруп кетсем, силерди койсой эле чайга чакырсамбы деп да ойлонуп атам. Болот буйрса. Анан бияктан артисттердин баары кейип кетти, аз келипчи. Али Султан артисттердин баркын чүрүп атасың, мындай кантип концерт болсун, рассрочкага да болобу, бербей койсом эмне кыласың деп. Мен айттым, Кудайдан коркот адам деген ом. Жакшы жакка ниет кылыш керек. Мен ниетим жакшы, силерге ишенем мен. Эгер дагы керек болсо айткыла, берем. Чын, жакшы да тура. Ошон үчүн жакшы күндөрдө жолугалы. Жанагы TikTokто элдер каргап шилип жазган кыздарчы. Ой, булар ооруйт, дарылатыш керек, эри барбы, буларды кой деген бирөө бар деген. Ошол оорукчандарды коңго ошол кыздарды алдыңыздарга чакырайын. Биз үчөөбүз чогуу бир дуэт, жагымдуу чыгарма ырдайбыз. Булар жакшы эле кыздар. Просто ошон комментарий жазышат экен да. Жакшы нерселер жазыңыздар. Кеңеште ырдап жүргөн Жакут Сыдыков агайыбыздын калемине таандык Нике кайып деген чыгарма мен сиздерди узатабыз. Маэстро.